Саламатсыздарбы, парламентаризм сабактары талкуусун баштайбыз. Бүгүнкү темабыз трансформация жөнүндө мыйзамдын парламентте талкууланышы. Студиябыздын коноктору юстиция министри Жылдыз Мамбеталиева, депутат Кожобек Рыспаев жана депутат Жылдыз Мусабекова. Кош келдиңиздер. Мына министр айым, биринчи суроом сизге. Бул мыйзам эмне үчүн азыр маанилүү болуп турат? Негизи бул кичине тарыхка кайрыла кетсек, 2009 жылдын 8 сентябрында суга тайдоо жерлерин башка жерлердин категориясына которууга мораторий киргизилген болчу. Бирок ошол мыйзам күчүнө киргенге чейин бир нече суга тайдоо жерлерине айыл өкмөттөрүнүн же болбосо жергиликтүү администрациялардын тийиштүү чечимдери чыгарылып калганда, ушул суга тайдоо жерлери башка категорияга которулсун деп. Бирок бул чечимдер өкмөт тарабынан тастыкталып, бекитилип, андан кийин трансформация кылыныш керек болчу. Элдер аны түшүнбөстөн өз убагында ушул суга тайдоо жерлерине турак жайларды салып алышканда, бул ситуация бирок канчанчы жылдан десек, 1994 жылдан бери уланып келаткан ситуация болуп атат да. Эми ошол жерлерди калктуу конуш жерлерине которууга алардын укуктары жок болуп калганда, мораторий киргизилгенден кийин. Ошондуктан бүгүнкү күндө Жогорку Кеңештин тапшырмасы менен, өкмөттүн тапшырмасы менен ведомстволор аралык комиссия түзүлүп, тийиштүү адистерден ошолор жерлерге барып, бардык облустарда ошондой суга тайдоо жерлерине кайсы жерлерге турак жайлар салынып калган деген тактоолорду жүргүзүп келишкен. Бүгүнкү күндө жалпы суга тайдоо жерлеринин ошондой турак жайлар салынып калган суга тайдоо жерлеринин жалпы аянты 16.861 гектар болуптур. Андан тышкары ошол жерлерде 42.203 үй бүлө жашайт деп тактап келди ошол комиссия. Андан кийин бүгүнкү күндө бул ситуацияны кандай чечиш керек деп өкмөт жана тапшырманы аткаруучун ойлонуп отуруп, ушундай мыйзам долбоорун киргизип атат. Бул суга тайдоо жерлерин башка категорияларга которуу жөнүндө мыйзам ушул турак жайларды салып салган адамдарга тиешеси жок, аларга жайдылбайт деген ушундай мыйзам долбоору менен биз бүгүнкү күндө Жогорку Кеңешке кирип атабыз. Бул мыйзам долбоору мындан мурдагы чакырылыштагы парламент тарабынан дагы каралып четке кагылган экен. Ошондо өкмөткө тапшырма берилген экен. Ошол 42 миңден ашуун адамдын атуулдун тизмесин алып келгиле деп. Эмне үчүн ошол тизме бүгүнкү күнү мына кечээ күнү парламентте талкуу болбодубу? Ошол парламентте сиздер ошол тизмени көрсөтө алган жоксуздар. Негизи бул тизмелер 2-3 жолу такталып, жанагы ведомстволор аралык комиссия жерлерге чыгып, айыл өкмөттөрү менен, губернаторлор менен, акимдер менен тактап чыгылган бир нече жолу. Бул тизме бар. Тизме 42.200 үй бүлөдөн турат. Чындыгын айтканда, бул тизмени бүгүнкү күндө депутаттардын көбү ушундай сын пикир айтышты. Өкмөт бекитип туруп, аны алып келиш керек болчу деп. Бирок мен юрист катары айтып коет элем, бүгүнкү күндө өкмөттүн андай ыйгарым укуктары жок бул тизмени бекиткенге. Мына ушул трансформация жөнүндө мыйзамды талкуулоодо Жогорку Кеңештин ичинде дагы мындай бир карама-каршылыктар, депутаттардын арасындагы пикир келишпестиктер байкалып атат да. Мисалы, айрыкча мына бул өткөн чакырылышта дагы мына сиз өзүңүз бул мыйзамды шашылыш кабыл алууга каршы чыккансыз. Мына азыркы учурда айрым депутаттар жок, муну кабыл алыш керек, көптөгөн адамдар атуулдарыбыз муну күтүп атат дейт. Калгандар болсо жок, кабыл алуунун кереги жок дейт. Бул талаш талкуулар эмнеден улам келип чыгып атат? Биринчиден мен айткым келет да, бул талаш тартуу бүгүнкү эле күндө эмес, бул деген бир 20 жылдан бери келаткан көйгөйлүү маселе. Буга биздин өкмөтүбүздүн да күнөөсү бар. Себеби дегенде ошол өз учурунда мыйзам жолу менен бир проекттерди иштеп, же ипотечный мененби, же бир турак жайлар союз таркагандан баштап бул турак жай маселеси четте калып калган да. Бирок ушул тилекке каршылардын баары чечилбей, анан кийин ушу Акаевдин президент болуп туруп абагынан баштап жер басып алуу деген бизге оору жуккан да. Кыргыздарга ошол оору келип, ошол оору мынакей 2009 жылы ошол айласы кетип, өкмөт мораторий киргизген. Жөн эле мораторий кирген эмес, жердин категориясын бир категориядан бир категорияга которууну жөн эле мораторий кылып койгон жок. Бул ошо басып алуулар көбөйүп, анан баары менчикке кетип калбады баары тең. Мына үлүш сугат жери менчикке алышты. Мына Сокулуктун ичинде, Аламидин районунда 5 гектардан алгандар бар, үй бүлөсүнө жараша, 10 гектардан алгандар бар. Ошолор сата башташты да. Сата баштап, алар кызыл китеп кылып, бу жерде ошол ГРЭСтин дагы сотрудниктерине мен кайрылып кетким келет эле, нарушение кылгандар көп да. Под огород, же болсо дача демиш болуп туруп, раздробить этип бөлүп берип, элдин карапайым элдин башын айлантып, ортодогу шылуундар карапайым элге мына кызыл китебим бар, мынакей турат.
дача деп турбайбы сала бересиң да, огород деп турбай сала бербейсиң да деп туруп сатып ийип басып кеткендер бар. Эл кыйналып турат да көпчүлүгүндө. Бирок биз бир жагынан жарандарыбызга болушканыбыз менен бир жагынан мыйзамдуулукту карашыбыз керек. Жарандарыбыздын көбү проблемаларын аны мыйзам жолунда чечиш керек да, мыйзам жолунда. Ошон үчүн бүгүн биз өкмөткө айтып атабыз. Муну кабыл алып бербейбиз деген эч ким жок. Кабыл алалы, бирок тактап, ыйгарым укугу жок болсо дагы, бекитип келбесе дагы муну баарын тактап, картасы менен, пофамильно, каерде, кайсы райондо, Сокулуктабы, Жумгалдабы, Алайдабы, Базар Коргондобу баарын татынакка кылып мына конуштун атын жазып, ушулардыкы трансформацияга кирбей калган экен, ушуларды киргизсек болот экен, бүгүнкү күндө курулуп калыптыр, элибизди кыйнабайлы деп, биз ошонун баарын киргизип берип, анан кийин кабыл алалы деп атабыз. Бирок ортодо жанакындай бир калып калган, жана анклав дегенди критикалап атышпайбы, анклав деп айтпагыла деп, бул элге түшүнүктүү болсун деп айтып аткан сөз. Ортосунда калып калган жерлер кирип кетпесин деп атабыз. Аны өкмөт айтып атат, алар кирген жок деп атат. Бирок бизде азыр дагы эле ушуну кабыл алсак, элдин башын айлантып, бүгүнкү күндө садик жок. Мектеп кура турган месталардын баары тең калбай баратат. Садик кура турган стратегиялык объектилер өткөн жерлер бар, высокогольный леп өткөн жерлер бар. Мунун баары саздак жерлер бар, чөгүп кете турган, сейсмический кулап кете турган жерлер бар. Ошолордун баарын тең ошол эки межведомственный комиссия түзүп, мына бу жерде опасность бар экен, бу жерге бере албайбыз. Бу жерде лептин астына бир 20 үй курулуп калган экен, бияка бере албайбыз деп так алып келип бергиле деп атабыз. Ошону таптак алып келип берсеңер, комитеттен бир сыйра муну фильтрация кылып карайлы. Элге эч ким каршы барган жок. Мейли, элди биз баарыбыз колдойбуз. Анын баарын тең жана үй бүлөсү 93-90 жылдан бери келаткан конуштар бар. Алардын баарына каршы чыккан жок эч ким. Алардын баарын тең ошол бир категория которуп берели деп атабыз. Бирок азыр шылуундар даяр турат бүгүнкү күндө. Мына жөн эле биринчи окуудан кабыл алды дегенде эле карапайым элдин башын айлантып туруп жер сатып баштайт. Бирок депутат мырза, мына сиз айтып аткан маселелердин баардыгы буга чейин эле көтөрүлүп, фракцияларда, комитеттерде каралган. Мисалы комитет пленардык жыйын, жогорку кеңештин жалпы жыйынына сунуштаган ушул маселени алып чыгабыз, биринчи окуудан кабыл алынышы керек деген сунуш менен чыккан да. Эмне үчүн мына депутаттардын ичинде ушунча макулдашып келгенден кийин жалпы жыйынга чыкканда көз караштар келишпей жатат? Эми мындай да, комитеттен 10 чакты депутат карайт. Фракциядан бир фракция карайт, эки фракция карайт. Бирок жалпы жыйынга келгенде депутаттардын көз караштары өзгөрүшү ыктымал. Анткени айда жалпы жыйында көптөгөн суроолор туулат. Көптөгөн мынакей суроолор берип, жооптор угулат. Өкмөткө суроо берип атабыз. Өкмөттөн кайта жооп алып атабыз. Биз жоопту канааттандырып алсак, мынакей берде Жылдыз айым отурат. Биз айтып атабыз. Ыйгарым укуңар жок болсо да баарын так жана тыкан жазып келип бергиле бизге. Биз ошо боюнча слайдты да көрөлү. Каерде канча турат көрөлү, ошону бекитип берели деп атабыз. Бирок бүгүнкү күндө каерде сазга орношуп калган, высоковольтный линиянын астында өткөн деген сөздөрдү мен көргөн жокмун. Бүгүнкү күндө стратегиялык газ өтө турган жерлерге, мектеп салына турган жерлерге түшүп кала турган, садик салына турган жерге түшүп калганда эртең проблема болот мунун баары. Бүгүн алып койсок, бул жер саткан орун эми токтотуш керек да ушул маселе менен. Азыр мынакей бир эки конуштардын баарын тең бир категория которуп берип, трансформациясын кабыл алып бергенден кийин ушул маселеге кайта келбегидей кылып бүтүрүп берсек деген ойдо депутаттар айтып атышат. Шаршемби күнү депутаттар трансформация жөнүндө мыйзамды карап биринчи окууда кабыл алды. Бирок бул маселе абдан талаш талкуу, залдын ичинде дагы талаш талкуулар жаратты. Ошондой эле сыртта дагы ондогон атуулдар келип нааразылык акцияларын өткөрүп, ушул мыйзам кабыл алынсын деп чакырык ташташты. Ошол тууралуу сюжетибиз бар. Көрүп алып анан кийин талкуубузду улантсак. Трансформация! Болсын! Трансформация! Болсын! Трансформация! Болсын! Буга чейин 2011-2012 жылдан бери бул маселе чечилбей абдан көйгөйлүү болуп келатканга байланыштуу 2014 жылда депутаттык группа көтөргөн. Бирок тилекке каршы 2015 жылы былтыр 4 апрелде бул мыйзамды кулатып салышкан, көпчүлүк добуш менен колдобой. Биз карапайым калктар ушул маселени депутаттардан үмүт кылып күтүп келатканыбызга карабастан, ушуга чейин бүтпөстөн кайра артка создуктуруптун келатышынын өзүндө бир күмөндүү ой жаратат. Балким бул мыйзам жакын арада өтпөйт окшойт деген. Ошондон улам жарандык коомдор, жеке жарандар өзүбүз биригип ушу трансформация кыймылын түзгөнбүз. Ошол кыймылдын талабы бүгүн жогорку кеңеш бүгүнкү 3-чү маселе болуп карай турган трансформация тууралуу мыйзамды. Ал аталышы башкачараак, кичине айрым бир мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү тууралуу деп. Ошол трансформация маселесин бүгүн чечип беришин талап кылып келип жатабыз. Максат Сабиров! Максат Сабиров! Башында жана жер саткан бизнесмендер мына жазында болот, баардыгы даяр деген документтерди көргөзүшөт. Алар айыл өкмөтүнүн чечимин, райондун чечимин ушуларды көргөзүшкөн. Анан ишенебиз да. Ошо ишенип сатып алар эмгичеле жүрүшөт. Мына чыгат.
сала бергиле, жашай бергиле, биз турбайбызбы, Кудай урбады, чыгарабыз да деген нерселер бар да. Жогоруда белгилүү болгондой айрым атуулдар мына документи жок эле жерлерди салып куруп алган, эми болсо трансформацияга уруксат берилиш керек деп ондогон атуулдар чыгып атат. Трансформация деген кыймыл да түзүлгөн. Бирок бардык тарапта шектенүү бар. Ушул атуулдарда, үй куруп алган атуулдарда бул кандайдыр бир депутаттар тоскоолдук кылып атат деген шектенүү бар. Депутаттарда болсо жок, бул жерде бир башка жанагы жер менен шуулданган адамдардын бир кызыкчылыгы бар деген шектенүүлөр бар. Бул маселеден кантип чыксак болот? Эми мен жалпак тил менен түшүндүрүп айтып кетейин. Бул жер маселесинде мен түздөн түз чечишем бар. Себеби мен жаманбы жакшыбы 4 жыл ошо Бишкектин эң чоң Ак Өргө, Ак Орду, Ала Тоо деген конуштарынын мындай айыл өкмөтү болуп иштегем. Ал жерде 25 жылдан бери Ак Өргө жаңы конушунда жашайм. Мына бул жерге элдер чыгып атат. Булардын талаптары бир четинен туура, экинчи четинен мыйзамсыз, себеби көбүнүн 266 жана 122 деген мыйзамсыз токтому бар. Ал токтомду чыгаргандарга кылмыш иши козголгон. Керек болсо ошолор уюштуруп атат. Биз ачык эле айтып коебуз. Мисалы үчүн Ак Өргө, Ак Орду, Ала Тоолуктар Айткулов жана анын командасы деп коебуз. Себеби абдан уюштурсак, биз дагы элдерди чыгарсак болот. Бизге бала бакча керек. Бизге мектеп керек деген элдерчи. Мен ошо 4 жыл иштегендиктен мен айтып койсом болот, ошол жаңы конуштардын ар бир ташында билем. Көпчүлүгүндө мындай ондогон үйлөрдү салып коюшкан, времякаларды. Ошо 5 соттук жерде жалаң квартиранттар жашайт. Ээлери шаарда жашашат, элитка үйлөрдө. Себеби алар сатышкан. Колдорунда документтери бар. Чындыгында мен ошо айыл өкмөт болуп жүргөндө биз мындай тыкыр изилдеп 900 үй бүлөнүн документин өткөргөнбүз. Баягы мыйзамдуу 154-чү, 137-чи деген мыйзамдуу токтомдор решение менен жер алгандардыкын даярдап койгонбуз. Бул проблеманы билет. Биз мурда күндө азаттыкта чыктык. Мисалы үчүн Ак Өргөдө 84 участок бар. Аны баягы Жаныш Бакиев Эзгого начальник болуп келгенде, ошол Ак Өргөдөгү Борбордук көчөгө мектеп, бала бакча курула турган ошо Эзгонун балдарына таратып берип койгон. Мына жылда жаз келгенде ошо жерде 84 үй бүлө менен Ак Өргөнүн эли мушташка чыгат. 40 Чоро деген көчөбүз бар. А жерде 11 участок бар. Аны да мыйзамсыз сатышкан. 84-чү мектептин артында спорт аянтчасы боло турган жерде 12 үй бүлөгө сатып ийген. Аны билиш керек. Бул жерде кээ бир депутаттар билип билбей эле популисттик көз карашта айтып атат да, андай болсо биз элдин экинчи тарабында алып чыгалы да, бизге мектеп керек, бала бакча керек, трансформация керек, канализация өтүш керек, суу өтүш керек, газ түтүкчөлөр өтүш керек деген. Мына ошондой жерди саткандардын, эгер биз азыр бүгүнкү биринчи окууда эчтеке карабай эле ушул кыйкыры өкүрүктөрдүн арасында өткөрүп жиберсек, бүгүн түнү менен канча жерлер сатылып, ошол жанагы 84 участокка, 12 участокка үйлөр салынып баштайт. Мына ошондо даана согуш башталат элдердин оросунда. Ошону күтүп турат. Мына деген ачык эле айтып атабыз. Мына ошол Имашев турган бул мафиянын башында. Аны мына вице-мэр кылып эркелетип кызматтан кызматка көтөрүп келатабыз. Айткулов деген бар, анын командасы бар, сомодой болгон. Керек болсо мага чейин коркутуп атышат азыр. Сен бул маселени. Аны эки тарапта караш керек. Анан жөн эле жерди сатып, карапайым элдин башын айландырып, мына көрдүңөр азыр комиссия түзсүн дегенге мен кошулам депутаты. Барып кыдыр жаңы конушту көрбөгөн депутаттар бар. Керек болсочу. Суу жок, жол жок, жөн эле талаага үй салып алышкан. Депутат айым, мисалы жана сиз айтып аткан ысымдардын баардыгын албетте бул сот чечими менен гана ошол бирдемке кылып атат, кылмыш кылып атат, же болбосо мыйзам бузуп атат деп айта алабыз да. Бирок ошондой болсо дагы мына өкмөттүк өкүлдөргө, бийлик өкүлдөрүнө белгилүү да. Бул жанагы жөнөкөй атуулар өздөрү басып алган жок. Аны ошол жана жергиликтүү бийликтин деңгээлинде, же болбосо жанагындай бир чакан бизнесмендердин, уюшкан топтордун деңгээлинде жерди бөлүп алып анан салынган да, туурабы? Сиздер болсо мына жөнөкөй атуулдардын кызыкчылыгын көздөп, аны мыйзамдаштырып берели деп атасыздар. Ал эми айрым депутаттар айтпадыбы? Жазаны дагы күчөтүш керек ушун менен чогуу депчи. Эмне үчүн мисалы азыр ошол трансформация жөнүндө мыйзамын алып келгенде жазаны күчөтүү жөнүндө дагы маселени кошо сунуштаган жоксуздар? Бул жерде белгилеп кетиш керек, бул мыйзам долбоору кимдерге багытталган, кайсы категория адамдарга. Мораторий киргизилип атканда, сууга тайдоо жерлерине мораторий киргизилип атканда негизи
эгерде биз юридикалык жактан карасак, мыйзам өзүнүн күчүн артка таркатпайт деген бир норма киргизилиш керек болчу да. Башкача айтканда, эгерде трансформация процедуралары ушул мораторий киргизилгенге чейин башталып калса, анда ошол жерлерге мораторий таркатылбайт деп бир норма киргизилиш керек болчу да. Биз азыр юридикалык жактан ошол жагын гана туура келтирип атабыз да. Себеби бул жерде эми ошол адамдар жабыркап калганда, мындайча айтканда. Анан бизде талкуу болгондо дагы өкмөттөн дагы бир вариант бар болчу. Бул негизде салынган турак жайлар суга тайдоо жерлерине салынса, анда алар түрттүрүлүп салыш керек. Себеби алар мыйзамсыз салынган. Бирок мен айтып кеткендей 42 миңден ашуун үй бүлө жашап атканга жараша биз азыр ушундай вариантты киргиздик да. Анан кийин сиз туура айтып атасыз. Жоопкерчилик жөнүндө дагы маселе көтөрүлүп атат. Ал кезде ошол айыл өкмөттөрү өзүнүн чечимдерин чыгарып, же болбосо акимдер чечимдерин чыгарып, андан ары баягы эми сабатсыз элге, мындайча айтканда, өзүлөрү түрткү беришкен да, үйлөрдү сала бергиле, өкмөт чечимин чыгарып берет деген, балким ушундай үмүт беришкен. Ошондуктан элдер салып башташкан үйлөрдү. Анан жоопкерчилик жөнүндө айтып кетсек, негизи 2005-жылда билесиңер, биринчи жанагы жер басуулар болгондо, андан кийин дагы 2009-жылы жер басуулар болгондо, 2010-жылы, 11-жылы бизде кылмыш кодексине ушул жер басып алгандарга карата кылмыш жасасын күчөтүү боюнча түзөтүүлөр киргизилген. Жакында эле киргизилген. Анан кийин ошондуктан биз карап көрүп бул жагын бүгүнкү күндө андан ары дагы күчөтүү мааниси жок экен деген чечимге келдик да. Бирок мыйзамды бузган адамдар жоопкерчиликке сөзсүз тартылыш керек. Андан сырткары, мисалы, бул жерге муктаждык, жанагындай жерге үй куруу муктаждыгы мыйзамсыз болсо дагы, документи даяр болбосо дагы адамдар салып алып атканын себеби бул албетте муктаждыктан пайда болуп атпайбы? Ал эми Кыргызстандын мыйзамдары боюнча ар бир кыргызстандын атуулу акысыз жер участогуна укуктуу, үй жайга ээ болууга укуктуу, туурабы? Бул маселени, мисалы, ошол жер басып алуу эмес, жерди мыйзамдуу түрдө бөлүп берүү ошол муктаж адамдаргачы, ошол жолу менен ошол механизмдерди киргизүү жолун эмне үчүн, мисалы, депутаттар карабайт? Биринчиден, депутаттар эмес, муну өкмөт караш керек болчу. Өкмөт өздөрү сунуш кылыш керек болчу. Бул өкмөт деген аткаруу бийлиги, биз мыйзам чыгаруу палатасыбыз. Бул аткаруу бийлиги мурунтадан эле иштеп чыгыш керек болчу. Мына азыр канча деген сонун жерлерде бизде проекти жок, жөн эле самовольный салынып алган үйлөр турат да. Булардын баары тең эле бир 5 этаж, 10 этаждан бир 10 үйгө батып кете турган конуштар бар да. Канча жер бошойт эле. Мунун баарын өкмөт ошол мезгилде өздөрү проекттер этип, элдерге четинен берип, анан акчасын төлөтсө, мындай башаламандык болмок эмес да. Эми тилекке каршы мындай шарт болгон жок. Бирок үй бүлөсүндө балдары чоңоюп, айтып атпаймынбы жана, кыздары чоңоюп, турмуш курушуп, анан өзүнчө бир үйлүү жайлуу бололу деген үй бүлөлөр айла жоктон сала башташкан да. Бул деген эми айылдагы конуштар. А бирок шаардагы биздин борборубуз да, шаардын көрүнүшүн карагылачы. Бир кезекте мен Афганистанга службага барып, Шиндант деген шаарга самолеттон түшүп баратканда, жанакындай самандан салынган, топурактан салынган үйлөрдү көрүп алып, аябай мындай жаман элестеткем да, бир кайка келатам деп. Азыр аэропорттон түшүп келатканда, биздин дагы аэропорттун тегерегиндеги жанакындай топурак үйлөрдү көргөндө өзүнчө ойлоносуң да, атадан көрө шаарыбызды бир гүлдөгөн шаар болсо элдер мындай көрүп турса түшүп келатканда деп. Мунун баары жаман көрүнүш да, мунун баары тең аткаруу бийлиги караш керек болчу. Бирок биздин элде дагы демократияны мындай өтө эркиндикти туура эмес кабыл алдык. Каалагандай басып алып, каалагандай кура берем, кайкы кетмегиле. Все равно светин берет, суусун берет, өкмөттү кыйнасаң бере берет, кыйкырып жол тоссок болот деген оору жукпады беле. Ал ооруну көрбөдүк беле баарыбыз эле. Ошол оорунун кесепетинен ушундай нерселер болуп кеткен. Бирок биздин ошол демократиялык жол менен өзүбүзгө атканыбызга байланыштуу элге каршы барбай, кой анда мону мыйзамдаштырып берели. Ол убагында салынып калыптыр деп дагы өкмөт дагы, парламент дагы азыр ошону навстречу барып атышат. Үлүштүн жерлерин алып алып туруп, проектин камдап, бүткен планын камдап, разработать этип коюп күтүп отургандар да бар. Клиенттерин сүйлөшүп коюп, мына бүгүн алынат, анан аласың дегендер бар. Ошондой нерселерден баягы алысыраак болушубуз керек да. Бирок элди кыйнабаш керек. Эл айла жоктон муктаж болгондон силер айткандай барган буга. Айла жоктон келе атышат, үйлөрүн салып. Эми бул тиги алыскы райондордогу конуштарды айтпай эле кой, алардыкы туура эле бериш керек болчу. Аерден баягы высотный үйлөр курулган жок.
баягы өзүнүн проекти менен өздөрүнүн үйлөрүн куруп аткандар. Мен Бишкек, Ош жана чоң шаарларды айтып атам. Ошонун тегерегин айтып атам. Алардын баары тең инфраструктурасы менен татынакы. Негизи эле Кыргызстан жалпы ошондой курулуш керек болчу. Бирок тилекке каршы андай болбой атат да. Эми андай болбой калды. 2009-жылга чейинки курулган мыйзамсыз курулуштарды мыйзамдаштыралы деп атабыз. Ал эми 2009-жылдан кийинки дагы маселелер бар да. Мисалы андан кийин дагы көптөгөн үйлөр курулуп кетти, курулуп атат. Мисалы сиз айыл өкмөтүндө иштедим деп атпайсызбы? Кезекте турушкандар бар. Ошолорду мыйзамдуу чечип берүүнүн жолу барбы? Эми жана трансформация кыймылы деп туруп анан биз бул маселени алмаштырып ийбедик. Мына основно мына көчөгө чыккандар ошо жаңы конуштун элдери болуп атат да. А чындыгында мына ат башы шайлоодо иштедик да баарыбыз эле кандидат болуп жүргөн кезде. Ат башы, Нарын көл, Талас деп региондордо деген мындай айыл өкмөттүн мыйзамдуу чечими менен үй салып алып, бирок ошонун документин ала албай жүргөндөр бар да. Биз биринчи кезекте ошолорго жардам беришибиз керек. Анан жана бүгүнкү трансформация кыймылы деп чыгып аткандын көбү жана жаңы конушта баскынчылар. Керек болсо ошолордун чекесинен документин эсептеп келсең эле решениясы жанагындай 122-266 токтом менен чыгат. Үйүн барып текшерсең сөзсүз түрдө бала бакчанын ордуна же мектептин ордуна салынган болот да. Азыр биз берип койсок чыгышат, мына жерди деген эл өзү басып албайт, аны уюштуруучулар уюштурат. Могу жерде момундай жер бар. Мына сомодой балдар ал 2 аялды кошуп алат. Ошо 20 могу жерди басып алып үй салып алсаңар өкмөт каяка барат деген нерсени биз кайрадан жол ачып берген болобуз. Ал эми жанагы депутат айым айтып аткан мисалы жанагы социалдык объектилер пландалган жерлер, ошондой эле кооптуу аймактар бар, жанагы жогорку чыңалуудагы электр өткөргүчтөрү жайгашкан, газ түтүктөрү жайгашкан, жана таштандылар, зыяндуу заттар жайгашкан жерлерде салынган үйлөрдү дагы ошол трансформацияга жатабы же жатпайбы? Аны кантип тактайсыздар? Анан кийин ошол атуулдарга алдын ала мындай маалымат берилеби? Мисалы алар үмүттөнбөшү керек да. Трансформация жөнүндө мыйзам өтсө, менин дагы үйүм мыйзамдашат деген үмүттү бербеш керек да, туурабы? Туура, бул абдан туура суроо болуп атат. Биз киргизген мыйзам долбоорунда ал жерде Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө түздөн-түз тапшырма берип атат. Ушул жерлер кандай тартипте трансформация кылынат, ошол тартипте иштеп чыгып бекитсин деген тапшырма берилип атат. Бул мыйзам долбоору кабыл алынган учурда ошол механизмдерди өкмөт тарабынан иштеп чыгыш керек. Ошол механизмдерде жазылат кайсыл жерлер трансформацияга жатпайт, кайсы жерге турак жайлар салынып калса дагы алар түртүлүп салыш керек, алынып салыш керек деген ошол жерде критерийлер болот. Мындайча айткандачы, сиз айткандай жана көрүстөндөр алдына бөлүнүп берген же болбосо социалдык объектилерге арналган жер участоктары, ал жерде сөзсүз ошол социалдык объекттер түшүш керек. Мына талкууланып жаткан мыйзам боюнча эми кандай болот? Мисалы кандай болгон учурда дагы албетте ошол 42 000 атуулдун баардыгын жазага тартуу мүмкүн эмес. Депутаттар дагы буну ошол трансформация жөнүндө мыйзамды акыры түзөтүүлөрдү алып келип кабыл алыш керек деген пикирлерин айтып атат да. Мындан кийин ушул мыйзам кабыл алынып калса кандай болот? Мисалы жанагы туура эмес жерге куруп алгандардын үйү эмне болот? Ал эми ошол өкмөт уруксат берип мыйзамдаштыралы, ошол жер категориясын өзгөртөлү деген атуулдардын үйлөрү эмне болот? Аларга документ бере баштайсыз. Мен айткан жана механизмдер иштелип чыгат. Ар бир участок боюнча, ар бир контур боюнча жер землеустроительное дело деп коет. Бизде жанагы мамлекеттик каттоо кызмат түзүш керек. Ошондой анын баарын карап чыгып, жеринде бардыгын ченеп чыгып, бардык документтерди топтоп туруп, анан кийин гана чечим кабыл алынат да ар бир жер участогу боюнча. Бул жалпысынан эле сплошной трансформация болуп кетпейт. Ар бир участок боюнча өзүнчө чечим кабыл алынат. Анан кийин эгерде жанагы ылайыкташтырылбаган жерге, биз айткандай жана лэптин алдына же болбосо жанагы сас жерге салынып калган үй болсо, анда албетте ал боюнча чечим кабыл алынып, ал үйлөр алынып салыш керек. Маегиңиздерге чоң рахмат. Ушуну менен парламентаризм сабактары талкуубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү көрсөтүүбүзгө Юстиция министри Жылдыз Мамбеталиева, депутат Кожобек Рыспаев жана депутат Жылдыз Мусабекова катышты. Саламатта калыңыздар. Парламент радиосу. Кыргызстандын бардык аймактарында. Бишкек FM 90,2, Ош FM 105, Баткен FM 101,5, Жалал Абад FM 100,5.
Нарын FM 98 жана 7, Талас FM 90 жана 3, Чүй FM 90 жана 2, Ысык көл FM 92 жана 6. Иш күндөрү саат 9-дан 17:00 чейин Парламент радиосын уга аласыздар. Ар дайым биз менен бирге болуңуздар.